сағынып саға қарай жол іздейм деген ыр жанары корейский салқын жел беттен сылап бий. Ана мен серьезный иш жөнүндө сүйлөшүп аткан болсом мени карап жылмайып мындай турушат дагы. Анан несерьезный кабыл ала башташат экен да. Не десең, этегибиз жаман жерден жыртылып калганда артист да деп. Акмак ал келе соода деген сыяктуу бир кабыл албаш керек да. Артист деген адам биз канча жылдан бери ошол коомдогу туура эмес кылган адамдарды сынга алып, ошолордун туура эмес кылгандарына ой жүгүртүп айтып келаткан адамбыз да биз. Адамдарды күлдүргөн оорбу жок мындай жеңил? Азыркы учурда эмнеге дегенде, сен айтайын деп аткан оюңду миң деген адамдар соцсеттен ар кандай вариантын көрүп коюшкан да. Канчалык акча көбүрөөк болгон болсо, адамгерчилик, жоопкерчилик ошончолук болуп, анан концертти дагы ошончолук жакшы деңгээлде койгонго аракет кылышат да. Салам Жылдыздам YouTube каналынын сүйүктүү көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Куудул Ырчы Борончу Кудайбергенов агайдын кеңсесине конокко келип калдык. Саламатсызбы агай? Саламатсыздар, ассаламу алейкум. Ден соолуктарыңыз жакшы, кандай? Жакшы, өзүңөр жакшы. Азыркы учурда эмне менен алексиз? Учурда азыр мына офисте отуруп атпайбызбы анан. Кыргыз-Кытай биргелешкен компания ачканбыз бул жерде. Биздики азыр эми заман алдыга кетип атат дегендей, интеллектуальный цифровизация компаниясы энергетика жагын көпчүлүк ошол жагын камтыйт. Анан өзүм чыгармачылыгым болсо, адаттагыдай эле. Азыркы учурда күн ысык, концертти биз күздө баштайбыз. Жайында элдин бар тоого кетет, көлгө кетет. Өзгөчө азыркы ысыкта киши таппайбыз да. Негизи сезондо коебуз. Сентябрдан баштап анан концерт кое баштайбыз кышка чейин. Чыгармачылыкты азыр даярдай беребиз. Анан концерттерибизди ошентип туруп анан белгилеп кыдырып концерт коебуз. Азыр биз дагы мындайча айтканда отпускадабыз деп койсок болот, эс алып атат деп койсок болот. Негизли бизнесмен алек болуп атасыз, азыркы учурда. Негизли бизнес ачууда бул атактуулук жардам береби же тоскоолдук кылабы? Атактуулук мен мындай карап көрсөм, бул жерде иштеп көргөн болсом, тоскоолдук кылат экен. Кылат, э? Себеби дегенде, мени сахнада, мен бул жерде генеральный директормун да. Анан кийин мени сахнада күлдүрүп жүргөн боюнча кабыл алат го. Менин бир жерге барсам, мамлекеттик иш менен өзүбүздүн иш боюнча мамлекетке барсам, Саймадан мыкты үй интернети жана TV менен бирге жайды карай. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Кубаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз. Барган болсом, министерстволордон, департамент, кайсы жагына, кайсы тармагына барып мен жумуш кылайын деп кирсем, мени жакшы кабыл алышат. Атактуулуктун белгиси ошол деп коеюн. Кел, ассаламу алейкум, Борончу айке келген турбайсызбы деп кабыл алып. Анан мен той жөнүндө сүйлөшүп аткан болсом, деп анда серьезный кабыл алмак да. Анан мен серьезный иш жөнүндө сүйлөшүп аткан болсом, мени карап, жылмайып, мындай турушат дагы. Анан несерьезный кабыл ала башташат экен да. Не десең, этегибиз жаман жерден жыртылып калганда артист да деп. Эми бул артист, эми калган иш бүтүп, эми ушул артист иш кылып калды деп эле бизди мен аркылуу кабыл ала берет экен да. Чын-чынына келгенде мен биякта ачкан компаниябыз Таке деген досум бар, экөөбүз Кытайлар менен биргелешкен. Таке досум болсо 20 жылдан ашык, 30 жылга жакын болуп калды. Кытайлар менен биргелешип иштеп эле жүрөт ал. Анан экөөбүз чогуу ачканбыз да муну. Бул жерде мен мисалы медицинаны цифровизацияга киргизип берейин деп бардым деп коён. Кызык жери кандай деп коён. Сизге түшүнүктүү болсун, биздин ишибиз түшүнүктүү болсун үчүн. Бизге Кыргызстанга медицинаны цифровизацияга киргизе турган болсок, дары-дармектер биздин таможняга келет. Таможнядан ал дары-дармектердин саны эсептелинип,
Андан кийин Кыргызстанга киргизилет. Андан кийин ал каякта сатылып атат, кантип сатылып атат, канчадан сатылып атат дегенге толук эме контроль жок. Ошону биздин компания эмне кылат? Таможняга келген лекарстволордун баарын ар бирине штрих-код жасап туруп, QR-код коюп туруп, анан киргизебиз, цифровизацияга киргизип беребиз. Ошондо таможнядан баштап аптекага чейин прослеживание лекарства деп коет. Орусча айтыш керек болуп атат, сиз түшүнүктүүрөөк болот. Ошентип прослеживать этип ал лекарствону ал болсо аптекага чейин келет. Аптекадан сен дары алам десең, барасың да дарыны алып туруп, телефондон мынтип QR-кодду ачкан болсоң, ал дарынын базада чыгып калат. Анын кайсы срогу, каякта эмне болгондордун баары ошол жерде чыгып калат. То есть келген дарылардын баары канча количествода келди, кайсы жерде, кайсы больницада, кайсы аптекада, канча, бул аптекада канча количество бар, наркы аптекада канчадан сатылып атат, баардык нерсе ачыкка чыгып калат. Ошону менен катып саткан, чачып саткан деген сыяктуу нерселердин баары эмне болуп калат, билинип калат, жыйылып калат. Элге да жакшы да булчу. Ушул сыяктуу иш да. Анан бул иш башка бирөөлөргө кереги жок. Анткени алар ошондон окат кылып атат да. Туурабы? Анан келип алып аны биз баардыгын компьютерлештирип, санариптештирип, мисалычы, анан кийин баарын эле телефондон ачканда эле приложениялары бар, баарынын ачып эле ошондон баарын көрүп коюп аткан болсоң. Мисалы бизде азыр биякта эле алып көрөлү. Bir жерден bir авария болду деп коелу. Барсак биздин скорый барат да, ал кишини алып салып келип, больницага алып келип алып, анан кийин отургузуп алып, каяктан келдиң, пропискаң барбы дей берет тиги киши. Анткенче биз биягда анкетасын толтурганча тиги киши өлүп калат. Биз Кытайдагы эле системаны бияка киргизебиз деген ой болуп атат да. Бул биздин система боюнча кандай? Анын барды дагы оорулууну машинеге салганда эле, анын отпечаток боюнча распознание лицо деп туруп эле ошол жерден эле ал киши компьютерибизден чыгат, ким экени, каяктан, канчанчы жылы туулган. Мисалы бизден түндүктөн деле приложениеси чыгып калат да, ошол сыяктуу чыгып, ал мурда канча дарыланган, кандай дары, кайсы дарыга аллергиясы бар, ошолордун баары бүт чыгып калат. Ал тиги жеткичекте операцияга, мисалы буту бирдеке болду, колу, жеткичекте тигил жакка команда берилет, ушундай киши келет, ушуга ушул спецтер операцияны даярдагыла, кайсы больница бош, локация көрсөтүп турат, бияк бар, биякта орун бар, бияка келгиле, бул дарылар колдонуш керек деген нерселерди, ушу жеткичекти бар нерсени даярдап туруш керек. Ошону алып барып туруп эле, анан каяктан келдиң, качан келдиң, пропискаң барбы деп отурбайт. Адамды сактап калыш керек да. Алып барып киргизип туруп эле операция кылып, андан реанимацияга жаткырып, анан бир аз убакыт өткөндөн кийин, анан өзүнө келгенден убакыт болгондон кийин, анан минтип кагазды көтөрүп келин айтат. Баланча, сиз 10.000 сомго дарыландыңыз, 10.000 сомдун 4.000 сому мамлекеттин эсебинен, фомс, ушундай страховка жана неме бөлүнгөн акча, ошондо сиз 6.000 сом акча төлөйсүз деп кийин болот бул нерсечи. Регистрация деген дагы биздин бөлүгүбүз бар да, ал регистрация дагы электрон регистрация менен кылынат баардык нерсе. 3-4 бөлүккө бөлүнөт. Жанагындай азыр банкка кирип калсаң дагы электронный очередке туруп атпайсыңбы? Андан тышкары живой очеред болуп калган болсо, ары картаңдардын дагы документтерин, паспортторун алып, аны киргизип жардам бере турган да бир бөлүгү бар. Бирок основной бүт эмеде. Цифровизация телефондо. Үйдөн сен дарыга бир жака дарыланам деп поликлиникага бара турган болсоң, үйдөн эле ошол поликлиникага сен өзүңдүн эмеңди, данныйың боюнча мен ушундай оору менен деп басып койсоң эле, сен барган чакты сен убактыңды да албайт. Ал айтат мисалы, 3-чү этажда баланчанчы врачка кайрылышың керек, бирок 1 сааттан 2 сааттан кийин баланчанчы убакытта барып анан кайрыласың. Бүгүн эмес, же болсо эртең деп. Мисалы да. Ушул сыяктуу сенин убактыңды дагы, өздөрүнүн убактысын дагы, ошол жерге барып 100 саат очередке отура бербей, сен ага чейин жумуштарыңды бүтүрүп 3:15 келишиң керек десе, ошол аяктап бара бересиң да. Ушул цифровизация биздики. Бул бир эле медицина тармагын айтып атам. Ошол сыяктуу бизде илим тармагы, биздики умный город, умный дом деген нерселердин баарын ошого киргизебиз. Үйгө киргенде Алисадан айтып кирип кандай кылыш керек, ошолордун баарын кыла турган компания биздики. Бирок көпчүлүгүнө жанагындай мамлекеттик
нерселерди цифровизацияга киргизгенди мына биздин президентибиз айтып атат. Бул баардык нерсе цифровизацияга кириш керек. Ар бир адам өзү телефон аркылуу эле баардыгын көрүп туруш керек деп атпайбызбы? Ачык болсун деп. Биз ушуга аракет кылалы деп ушундай компания ачканбыз. Бирок көпчүлүгүнө тилекке каршы не болуп калып атат? Барсаң, ушул мисал медицинага барып кирген болсоң айтат деп. Ушунча жылдан бери канча жылдап окуп, медицина тармагын окуп келген болсоң, ошол ишти иштеп келаткан болсоң, анан ушул бир артист келип алып бизде эмне оңогон атабы деген нерсе бар, көрдүңбү? Анан өздөрүнүн оокаттарынан да көпчүлүгү айрылып калат, ошон үчүн мунун кереги жок. Ушул сыяктуу баардык азыр биздин тармактар ошентип кеткен да. Анан мисалы сен ооруп бардыңбы? Сен ооруп барсаң сен азыр бизде кандай кылат? Анализин чыккандан кийин эле алат. Сен тиге бар, Юрфага бар, Банецкийге бар, тиге бар, буга бар деп сен жөнөттүбү? Мен барсам деле ошого жөнөтөт, тиги келсе деле ошого жөнөтөт. Биздикинде андай эмес. Кимге ылайыктуу гана дарылар берилиш керек. Ошо бирөөсүнө Банецкий керек болсо, бирөөсүнө Юрфанын кереги жок болот мисалы. Бизде баарын эле катар менен эле тапыратып эле баарын кайра керек болсо жака жөнөтө берет го, тапыратат. Элге аябай пайдасы бар, ачык. Анан бюджетке акча түшүп туруш керек болот. Каяка, кандай ол дарылар кетип атат. Кечегине мисалы ковид болуп калганда дарыларыбыздын жок болуп калганына байланыштуу ошол дарылардын баары кымбат болду. Бул цифровизацияга киргизип койгондон кийин мамлекетибизде канча дары Индиядан келген аспирин пайдалуу же пайдасызбы? Тиги Турциядан келген анальгин канча бизде запас бар деген нерселердин баары кирип турат да. Муну бир головной бир компьютерге, мисалы медицинанын баарын процесс киргизе турган болсо, ал бир суперкомпьютер болот, $1 миллион чейин турган. Ошол суперкомпьютерге киргизип коет, ошол баардык нерсени башкарып турат. Анын ичинде WhatsApp бар, анын ичинде тиги Telegram бар деген сыяктуу ар бир тармактарды өзүнчө келип туруп, өзүнүн иштерин кылат дагы, бирок ошону баарын башкарып турган бир головной эмеси болот да, компьютер болот. Ошол нерсенин баарын бириктиребиз. Мына бизде деле азыр кылып атпайбы? Түндүктү жасап атышат, баарын приложенияларды акырын-акырын киргизип атпайбы четтен. Ошол сыяктуу биздин мамлекеттин ичинде бюджетке көбүрөөк акча түшсүн үчүн, элге аябай көп жакшы пайдасы тийип, жеңил болсун үчүн, азыр бизде мындай болуп калды. Психология. Мисалы, биздин возрасттагылар бир жолу эмеге кирип калдым, Север Электрога кирип калсам, тердеги окошкодагы оператор кыздар отуруп мынтип айтып атышат. Ай, тиги жерде терминал турат, ошондон деле төлөп койгула десет, акчасын. Үйгө барсаңар, балдарыңарга айтсаңар, телефондон деле төлөп коет десет. Жок, болбойт. Ошол жерге туруп алганбыз, көнүп калганбыз да биз. Жок, ошол кыз менен урушуп, ошол кыз ошол жерден жазып берип, квитанцияны колуңа карматып, ана квитанцияны алып, анан кармап, деп анан кийин довольный болуп, анан үйгө барышың керек да. Биз ошол нерсеге биздин возрасттагылар телефон менен өскөнбүз да, биз көмбөй атабыз да. Болбосо аны үйдө туруп эле жасай турган болот атпайбыз. Ушул нерселердин баары азыр алдыга кетип аткандан кийин, тем более Кытай деген аябай өтө эле алдыга кетип калган. Кытайга мен барганда поездуна түшсөм, ал кына 650 менен жүргөн 300, анан 450, 650 менен жүргөн поездуна түштүм да. Булар жакында 1000 менен жүрө турган поезд жасаган ачыптыр. Самолет 800 000 ылдамдык менен учат. Эми булар 1000дикти кылып атат. Ошондо деле 800дикти кылган болсо, Ошто эртең менен чыгат дагы поездга отурат дагы 45 мүнөттө Бишкекке келет экен да, жумушуна кирип кетип калат экен дагы. Кайра кечинде отуруп жарым сааттайын үйүнө болуп калат экен да, ушунда эсептеп көргөндөчү. 800 километр болсо, 1 саатка жетип жетпей Ошко барып калат экен да. Кийин болот эмес да, буюрса ушундай нерсечи. Ошол сыяктуу булар алдыга кетип калган да, Кытай алдыга кетип калган аябайчы. Анан аябай укмуш булардын көрсөк, барып отелге жатсаң, роботтор тамагыңды алып келип берет, сен менен кошо лифтиге чубалып эле кайсы жака эмне кылып заказ берип койсо ошол жерге барып эле ушинтип эле жүрүшөт да. Ушул эле учурдачы, бул алдыга кетип калышкан да. Ошон үчүн мен бизди азыр мисалы
Emeden ekrandan көрсе, бұл өзүнүн кудулдугун эле кыла бербейби, эмне кылат эми бияка аралашып дейт го. Ар бир адамда өзүнүн жөндөмү бар да, бардык эле адамдарды ой жүгүртө алабыз, жакшы болсо экен. Азыр мына мен айтып аткан нерсени медицина жагынан айтып көрсөм, жакшы эле экен, көпчүлүккө пайдасы тийет экен, жеңил болот экен. Ушул нерсени президентибиз кылгыла деп атат да. Кылгыла, жардам бергиле колуңардан келсе деп. Эми мен Кытайлар менен байланышым болсо, аларды алып келип, аларды иштетип, ошон үчүн келип кетип калбай, ушул жерге келип офисти ачып, ушул жерге тиге налогун төлөп, кылган ишти кылып берип, ушундайчы, эч кандай эмеси жок. Эмеге законго каршы эчтекеси жок. Баарын налогун учурунда төлөйбүз, эч кандай ашыкча нерсе кылбайбыз. Мамлекет макул десе, ошо менен келишим түзөбүз дагы, анан иштейбиз. Ушундайды иштеп атабыз азыр. Бирок бизди жанагындай эле. Мен ошо сен суранып калганыңан эле биринчи жолу эме кылып атабыз. Биз компаниябызда айтып атабыз да, болбосо мына жарым жылдан ашты. Бирок жарым жылдан бери эле жанагындай сон нерселерди, проектлерди көрсөтөбүз, эме алабыз анан. Байкадым мындай. Барсам ошо кийин мени жакшы тосуп алышат, сүйлөшөт, антимитет, анан мен кетем, анан кеткенден баары мени көп кишилик тааныйт да, анан кийин айтып калышат досторум. Ошол тармакта иштеген досторум айтат. Артист келиптир. Ушул артист бүтүп биздин ишибизди ушул артист кылат эмеш деп мени шылдыңдашат экен да, кайра кеткенденчи. Эми мен кылып берем деген жокмун да. Мен специалисттерди алып келип атам да. Той салар деген дүйнөнү таң калтырып аткан специалисттер бар. Биз келишим түзө турган болсок, анда булар макул болот. Макул болсо биз ошол компьютерщиктерди, ошол жанагы медицинанын түшүнгөн, билген, өздөрүндө кылып жүргөн тартип эрежелерин баарын билгендерди алып келебиз. Анан ошолор кылып берет. Аны мен кылбайм да. Мен бул жерде негизи эле кайсы бир иш болбосун деле, өзүбүздүн деле мисалы мен айтып көрөйлү, мейли маданият жагын калган аралашпай эле коелу. Маданияттын деле мисалы министр, биздин министр деле эң биринчи эмне болуш керек? Менеджер болуш керек ал. Уюштуруучулукту билиш керек. Эмне керек экенин уюштуруп билиш керек, көбүрөөк аракет кылыш керек, и баарынын башын бириктириш керек. Ушундай эле нерсе мен балким мен өзүмдүн таанымалдуулугум, пайдасы тийген ошол болоттур. Мен аларга, тааныган адамдарга мени жаман көз караш катары карабайт. Ассаламу алейкум, күлүп жайнап тосуп алып жакшы. Андан кийин мен түшүндүрүп, презентация жасап берсем, анан ии деп түшүнүшөт. Анан кээ бирөө, жакшы экен бул аябай. Жакшы экен деп атат да. Андан кийин анан баары жакшы экен, муну кылыш керек дейт. Анан бир аз мындай чыккандан кийин кайра өзүчө сүйлөшүп отуруп калып, эмне кылалы, ушуну кылбайлы, келгиле, силер бизге эме кылгыла, көңүл бургула, биз иштеп берели, булар специалисттер, иштеп берели десең, анан чынын айтайынбы дейт да мага, мисалы. ии десең, муну силер кылган болсок биз окуткула албай кала турбайбызбы деп айтат да. Көрдүң, ушул сыяктуу эле нерселер да. Ошон үчүн кайсы тармактын башына эме келсе, ошол катуу эме күчтүү менеджер болуш керек. Тиягын алып келип бириктириш керек, биягын алып келип бириктириш керек, чоң максатты коюш керек. Ошол сыяктуу эле. Анан өзүмдүн чыгармачылыгым болсо, эми чыгармачылык өтөйүн, бул бизнес аябай эле неме болуп кетти деп дагы комментарийлер жазып сөгүп жүрбөсүң. Бир суроо берип коеюнчу агай ортосунда. Чыгармачылык жеңилби же бизнес жеңилби? Экономика айырмалаганда. Жок, баары эле оор да. Бизнес эми мындай да. Муну кылып жүргөн адамдар, специалисттер өздөрү качантан бери окуп даяр болгон адамдар бар. Бияк менен биякты бириктирип койсо, ишти кыла берет. Жакшылап контролдош керек, туура эмес нерсе кылбаш керек, мамлекетке зыян келтирет нерсе кылбаш керек. Бул велосипед ойлонуп табылган да, мисалы да. А чыгармачылыкта ойлоп табыш керек да. Сен күнүгө велосипед ойлоп табышың керек да, мисалычы. Ал чыгарма оор да. Аны ойлонушуң керек, отуруп алып. Азыр муну кандай кылып айтсаң болот, муну кандай кылып күлдүрүп, кандай күлкү жолу менен муну кантип тарбияласам болот депчи. Анан мен азыр мисалы интермедиа чыгара турган деле көпчүлүк эме аралашкандан кийин түшүндүм менчи. Иштетпейт экен.
иштетишпейт экен да. Чоңуна барып сүйлөшөсүң, ал макул деп кичинесине команда берет. Кичинесине барып сүйлөшөсүң, ал өзүнүн көңүлүнө жакпай калса, өзүнө пайдасы жок болуп калса, ал кайра чоңуна бизди туура эмес информация менен жеткирип коет экен. Оңой жагын бүтүп коет экен. Эмне десем, шефем ушул артистке мукташ болбой эле койчу, жүрө эле койчу, башкасы деле келсин десе, ал деле мейли деп коет да. Анын ою боюнча артист эмне колунан келет деген ой бар да. Вот ошибка ушунда болуп атпайбы? Артист билем бул акмак, ал келе соода деген сыяктуу бир кабыл албаш керек да. Артист деген адам, биз канча жылдан бери ошол коомдогу туура эмес кылган адамдарды сынга алып, ошолордун туура эмес кылгандарына ой жүгүртүп айтып келаткан адамбыз да биз. Анан эми бул артисттар деп эле өздөрүн жогору кармап эле ушинте берген. Анан өздөрүнүн кылып аткан иштерин карасаң, биз пайдалуу нерсени алып келип туруп көрсөтүп атсак, кылбайт. Элге пайдалуу. Бирок өздөрүнө пайдалуу эмес. Ошон үчүн кылбайт. Анын үчүн андан көрөк башка жеңичинен, башка бирөөлөр менен сүйлөшүп, өздөрүнө пайдалуу болгон нерсеси болсо, кана кылышы мүмкүн. Болсо кылбайт. Дегеле агай, адамдарды күлдүргөн оорбу жок мындай жеңилби? Күлдүргөн оор да. Оорбу? Оор да. Тем более азыркы учурда. Азыркы учурда эмнеге дегенде, сен айтайын деп аткан оюңду миң деген адамдар соцсеттен ар кандай вариантын көрүп койушкан да. Көрүп койгон. Мурда андай эмес болчу да. Мисалы, мен айтайын деген оюмду азыр биз кантип биз мурда бир интермедиа чыгарган болсок, Кыргызстанды кыдырып келгенче эч ким көрбөйт болчу. Кайсы жерге барып интермедианы койсок, алар күлөт болчу. Күлөт да. Азыр Бишкекке жаңы концерт деп туруп койдук. Келди, баары отурду, телефонго тартты. Ошол эле концертти черезден эле бир күн эле бар Ошко коюп атсаң эле, Оштон эле экинчи күн эле сага эмеде комментарий жасап атпайбы? Эски немелерин коюп атат, бияка келип деп. Анткени кече чыгарып чыгып атпайбы булчу. Кече Бишкекке койгон концертибизди телефонго тартып чыгарып чыгып атпайбы? Аны кечинде көрүп койгон да. Анан эртеси күнү концертке барса, мен ошону айтып атсам, бул эскисин айтып атат деп атпа. Ал мени ал эски деп бул айткычакты мен аны канча күндө ойлонуп жүрүп чыгардым мен анчы. Бир айлап жүрүп, аны тияктан көрүп, бияктан көрүп, баарын бириктирип, кошуп, бир эмеге топтоп алып келип, маанилери бир болгондо ар кайсы жактан алып келип топтоп жазып, аны иреттеп, бири-бирине улап, анан ушинтип айтайын, анан муну айтайын, анан тигини айтайын деп келип анан айтсам, телефонго снимать этип туруп өтүп койсо, бүт Кыргызстан көрүп койсо. Не то что Кыргызстан азыр. Кыргыз кайерде болсо бүт көрүп койсо, Америкасына чейин көрүп койсо, анан кийин сенин айтканың эски болуп калып эле. Ушинтип азыркы учурда көпчүлүк концерт кое албай калган да ошондо. Концерт коюп барайын десе эле, ал жерге барып кечеги чыгарганын жанагынтип көрүп койсо, бул жерде концерт көргөнү наркы эртең силердин айылга барат турбай, концерт кече көрдүк, алардын эскилерин эле айтат экен деп туруп тиги телефонго чалып коет деген мененчи. Тиги группасына жөнөтүп коет. Ошентип отуруп азыр артисттер концерт кое албай, көпчүлүгү токтоп калды почти. Анан өзүнө элди көбүрөөк чогултам деп ишенгендер эле концерт коюп болсо, почти концерт койбой калышты да кыдырып. Муну соцсет баардык нерсени токтотуп таштады. Ушундай. Жакшы нерсе да бул эми телефон. Анан эми муну тиги бул телефонуң жаман экен, тиги атаң өлгөнүн түзүл өзүң айтып коет экен деп коет дейт илгери бирөөчү. Анан ансарында мурда бир машакат менен айтылып отурган нерсе, мурда жамандыкта Казакстан убакыт менен келчи депчи, бир жаман киши болсо, тиги Америкадан келе турган болсо, ал киши келип, анан бул жерге келип жамандыкты таркатып, биринен бирине айтып, бирин уруштуруп, бир жамандык таркатып отурганча убакыт кетет эле да. Азыр телефон келгенидей жамандык күнүгө тынбай, секунд сайын үстүдөн жаап турат дейт, тез. Азыр чыккан нерсе неме кылса, сен шарт эт телефондон азыр көрүп коет атпайсың. Канча миң деген адам, миллион адам көрүп коет атпайбы? Ушундай нерсе да. Агай, азыр деле сизге мындай сын пикирлер айтылабы? Азыр деле мындай оор сын пикирлер.
телефон чыга электе келесолор мынча көп экенин билинген эмес деп илгери ошентип коет дейт ансарындай. Азыр бир телефондан чыгарып атып өзүн бүт көрсөтүп коет атпайбы алгери андай нерсе жок болгон үчүн жаман адамдар жок экен деп туруп жакшы ой менен жашайт элек да. Анан бирөөнө айта турган оюн дагы ал ичинде калып калат эле, айтпайт эле. Азыр түз эле телефондон эле айтып салып атпайбы, чыгарып элечи. Ошону менен коом депрессияда болуп жүргөн себеби дагы ушулдан да. Анан болбосо тынч жаман нерселер көп айтылбай, жакшы нерселер айтылып жашаганда адамдын жашоосунда бейкутчулук болуп тынч жашайт да. Ошондой жакшы. Анан концертке келгенде дагы көпчүлүгү телевизордон анан YouTube'тан көрүп алабыз да дей бербей, концерттин өзүнө келип көрүш керек да. Жандуу көрүп отуруп ошондон рахат алыш керек, ал башка нерсе. Ошон үчүн концертке келгиле деп эле айтат элем, келиңиздер. Анан эми бул мындай да, биздин мен теңдүүлөр, мына менин тамашамды көрүп, ырларымды угуп чоңойгондор, ал ошол көрмандарчы. Ал өзүбүз менен эле кошо эле жүрө берет да алар караса деле барып бизди көрөт да. Биз карасак деле алар бизди көрөт. Биз менен кошо элет да, ошол менен кошо көрүүчүлөр деле кошо жүрүп кийинөлөбүз да. Ошондой нерсе да. Ошондо азыркылардын көрүүчүлөрү ал өздөрүнүн көрүүчүлөрү, биздин өзүбүздүн көрүүчүлөрүбүз бар, ал өздөрүнүн көрүүчүлөрү. Бирок биздин возрасттагылар көп концертке келбей калган себеби бала бакырасын багасы деп атып эле. Акыркы жолу концертке филармонияга качан келдиң эле, акыркы концерт. Билбейм, эсимде жок. 5 жыл мурда эле, 10 жыл мурда эле бирөөнүн бирдекеси болуп калып, анан кийин аялым туулган ошондо бир барганбыз деп айтышат. Кечээ 1 жылдын ичинде айтпайт да аларчы. Бир нар жагы 3 жылдын нар жагын айтат да. Ошон менен жандуу концертке келбей калышып атат да көпчүлүк. Азыраагы келет. Мисалы, мен айтып көрөйүн. 32 миллион бош керек өзбектер. Казактар 28 миллион. Биз 7-8 миллион. Ошондо өзбектердин артисттери миллион. Элдин санына жарашат да, миллион артист. Ошо миллион артист болгон болсо, 32 миллиондун бир 5 миллиону концертке кызыгат. Ошондо 1 миллион артистке 5 миллион киши концертине барып турат, улам барып турушат. Бизде 7-8 миллион болсо, эсептеп көрөлү. Анын 1,5 миллиону кемпир чал менен балдар, 2 миллиону Россияга кетип калган. Мисалы да. Анын 1,5 миллиону башка улут. Анан ошондо бир 2 миллион налог төлөп, ушу Кыргызстанда жашап, сен мен ушу 2 миллионго киребиз. 2 миллиондун ичинен дагы концертке кызыга турганы 200 миң гана адам болушу мүмкүн. Болду. Ушул 200 миң адам гана биздин концертибизге анда-санда колдору бошогондо кой баралы кызыгат далар. Кой баралы эми мунун концерти ага барайлы деп эле жүргөн ушул эле адам. Ошон үчүн биздин Кыргызстандын шоу бизнеси өспөйт, шоу бизнесине колдоо жок. Турсунбек Кабатов деген кудул бар, билесиң, казактардын. Мен барып куттуктап койдум, филармонияга концерт коюп келиптир. Келет деп атканда мен анын сүрөтүн жандуу эле мындай колго сүрөтчүгө тарттырып, даярдап антип барып чыгып куттуктап бердим, белек кылып. Ат кармап турган кылып сүрөт тартырыпчы. Анан Турсунбек Кабатов Астанада 5000 месталуу конгресс холлго концерт коет. Биздин акча менен 5000 сомго. Bir kişiye. Bir kişiye 5000 сомго 5000 kişiге концерт коет. 2 күн концерт коет. Ошондо 10.000 кишиге 5000 сомдон болгондо канча сом акча түшөт? Эсептеп коюп. Бизде 2000 месталуу эме бар, филармония бар. Филармония 1000 места, 1200. 2000 места эме спорт сарай. Анан спорт сарай баягы кудулдарга ылайыгы жок деп ойноя койгонго аракет кылабыз. Анткени филармониянын ичинде отурган, сен ойноп атканың, лицевой выражение, өңүң түзүң эме көрүнүп турат. Ошон үчүн концерт кудулдар койгонго ылайыктуу.
Турсунбек Кабат филармония концерт коюп кетти. Баасын ошондой эле 5000 сомдон койду. Баягы биздин концертибизге такыр келбегендер барып отурду ошол жака. Башкалар аябай баалайбыз го 5000 сомдон. 2 сеанс койду. 2 сеанска сен концертип сатылып кеттир, билети 1000ден 5000ден болгондо деле $100,000 акча таап кетти. Bir günde жалгыз чыкты. 1 saat 40 мүнөт жалгыз сүйлөдү. Birinci seansı bitti. İkinci seansı daha 1 saat 40 minut söyledi. Hiç kim bolgon jok. Öz жалгыз söyledi. Jana biz aytқан YouTube'dan көргөн, мурдагы айтып жүргөн тамашалардын барын айтты. Кетип калды. Эртеси bir посттан көргөн жокмун. Ой, өзү жалгыз келиптир. Ана минтибиле эскисин сүйлөп алып кетип калды. Минти, тигинти, эч ким эчтеке деп айткан жок. 5000 сомдун төлөп кирем деп кирип көргөн киши ошол адамдын чыгармачылыгын сыйлаган адам интеллектуальный адамдар да, мисалы. Алар эртеси күнү мындай болду, тигиндей болду деп жазбайт. Алар өзүнүн удовольствиясы үчүн кирди да. 200 сомго билет арзан болсун деп тур, билет коюп тур, концерт коюп берсиң, арканга бийчилерди бийлетип, bir 10 чакты артисти кошо катыштырып туруп концерт койгон. Эртеси күнү кирген 1000 киши комментарий жасат. Ушундай кантип концерт болсун, өлдүк, талаада калдык, 5 эле чыгырдап койду, тигиниси минтип койду, тигинтип койду. 200 сомго кирген көрүүчү сыйлабайт. Мындайына карап көргөндө дагычы. Баркы да жок. Анан бирдеке десем, мисалы аз дагы ушул муну көрсө жазат да эмегечи комментарий. Сен Турсунбектей болсоң, биз сага 5000 сомдон кирмеппиз да депчи. Ошо Турсунбектин башында айтып жүргөндөр ошо мен айтып жүргөн эмелерим айтат эле. Турсунбек мурдачы. Илгери мен айылга, кыздарга, свиданияга барган, андай деген нерселерим бар. Анан кийин Турсунбектин акчасы көйгөндөн көп 7-8 эме сатирик жазып бере баштады ага. Акчасын төлөп берип ага жазып берет. Бизде жазып берүүчүлөр да жок. Рахман агай жазчы, ал интермедиа гана жазчы. Сольный неме жазбайт эле. Ошентип Турсунбек концерт коюп кетти дагы $100,000 bir күндө. Эгерде биздин концертибизден ошондой $100,000 акча түшө турган болсо, биз ошол $30,000 сахнага жумшап, жомок кылып үймөкпүз. Биз деле сахнада фонтан аттырып, эме кылып ушундайчы. Мисалычы, анан биздин концертибиздин баасы эми көтөрүлдү. Көтөрүлгөнү бир аз убакыт болду, 1000 сом. Мисалычы, мурда 300 сомдон болот эле. Ошо 300 сом өзүнүн арендасына да жетпейт. Биз Бишкекке жөн эле отчет бериш үчүн концерт койдук элек. Анан дайыма мойнубуз кыйылып калып болчу. Ар бир айдын 6-сы деп концерт коебуз, эчтеке тыйына албайсың. Концерт да жаппайт. Концерт жаппайт. Тыйына албайсың, кетесиң жөн эле элге концерт коюп берип коелу, элдерге ошону чыгарып, элдер көрсүн деп коюлуштуп кетет элек. Жаппайт анткенсечи. Түшкөн акча, мына 1000 киши келсин, 300 сомдон 300,000 сом акча. Аренда 100,000 аппаратын коесуң, тиги көчөдөгү рекламаларына тияк бягына кеткен, ошону менен 4-500,000 расход болуп атса кактан анан кийин. Ушундай да биздикичи. Баа көтөрүлбөйт. Эми көтөрүлүп келатат. Анан ошентсе деле биздин ошол сыяктуу эле Өзбекстандагы, Казакстандагыдай эле кылып сахналарды эле жакшылап жасап, ошентип концерт коймокпуз. Эч нерсе жаппай атса, кантип концерт коесуң? Ошон үчүн биздин концертибиздин YouTube'тардан карап көрсөң, аркасында кысыл, көк, мындай болгон эмелер турат бирөөсүндө. Болду, анан атак филармониянын өзүнүн жакшы немелери бар, кыргызча баягы 1-2-3 занавески. Ошолорду алмаштырып эме кылып коебуз. Ушундай атак чыгарманы эми ал баа сахнанын көркү жөнүндө эле айтып атам, концерт шоу кылып, мындай жакшы кылып койгон деп. Чыгарма эми ал эмеге карабайт деле дечи. Бул эми баягы акчага таягат экен деп дагы эме түшүнүшүп калбасын. Канчалык акчасы көбүрөөк болгон болсо, адамгерчилик, жоопкерчилик ошончолук болуп, анан концертти дагы ошончолук жакшы деңгээлде койгонго аракет кылышат да. Анан кийин концерт коюп атса эле, биягынан концертке мындай болот биздечи. Сахнага чыгайын деп кетип атсаң, налог кармап калат. Төлөп койчу мен кандай. Азыр чыгып келе калайынчы десе, мен төлөп койчу, мен шашып атам.
Анан кийин эми кое турбойсуңбу деп аны менен урушуп кыжыңдап сахнага чыгасың да күлүп чыгасың. Айтайын деген оюңдун жарымы жок. Чыгып алып налогтон баштап кетесиң анан. Өзү налог деген бале болду го деп аны чыгып атып кетип атып анан импровизация кылып налогун айтып баштайт. Биздин чыгармачылыкка болгон эме мамиле ошондой. Өзүчү. Ошону менен концерттердин кыдырып концерт коюш бул невыгодно болуп калды. Анан Казакстанда да, Өзбекстанда да, ар бир район областтарында дагы, мисалы Куудулдар жана айтайын, Куудулдар театры бар. Казакстандын бар областтарында эмелеринде Куудулдар театры бар. Бизде Кыргызстандын өзүндө жалпы бир Куудулдар театры жок. Эми ушуну мен дагы жазып, неме кылып жөнөткөм биздин президентке. Анан убактысы болбой атат окшойт. Азыр башка не до концерта деп коебуз го бизде. Ансындай ушунда бизге убактысы болбой атат окшойт. Убактысы болуп калса, карагыла деп кол коюп берсе, бизде да Куудулдар театры болсо, ар кай жерде бир жерде репетиция кылса бирдеке чыгат да. Ар ким өзүнүн үйүндө жүрө берсе, кайра мен үйүмө бир күн чогул, бир күн анан Тынардын үйүнө, бир күн тиги Абдылдардын үйүнө чогулуп эле жүрө беребизби? Театр болуп, постоянно чогулуп ошол жерде репетиция кылып, идеяларыбызды алмашып чыгаралы, тигим чыгаралы, даярдана турган жер болсо, бирдеке болот да. Ошон үчүн анын көпчүлүгү өсүү кыйыныраак болуп атат да. Мындай чогуу совместный бирдеке. Анан өзүм мисалы мен жалгыз жүрөм, өзүм ойлоп тапкан, өзүм эме алган, ошон үчүн мен жалгыз чыгып сүйлөйм да. Ошондой. Деги эле агай, юмор бул күлкүбү же мындай жеткиликтүү тил менен айтылган акылбы? Бизде уширекини күмөндөр байка санап берген, өзү кыргыздын сөз байлыгы күчтүү. Бизде канча эле 20-30 түргө бөлүнөт экен күлкүнүк. Какшык, күлкү, шакаба, тамаша, ушинтип отуруп 30 бирдекеге чейин бөлүнөт экен. Мына күмөндөр байка жакшы элет. Биздин эмебиз көп экен да. Биздин эл өзү негизи бул күлкү аябай жакшы курал. Күлкү аркылуу, тамаша аркылуу, какшык аркылуу тарбиялап келген элдерди. Өзүнө катуу тийип калбасын деп, бир нерсеге жагдай кылып тамсил мисалы деле, жаныбарларды айтмыш этип, ошолор аркылуу мисалы да, биздин 120 кой деп тамашабыз бар го, Тынар экөөбүздүн интермедиабыз. Ошо сыяктуу эле жаныбарларга салыштырып коюп, каймана нерсе менен тарбиялап, айландырып айтып, ошого жетсин деп, ушинтип тарбиялап келген да. Ошон үчүн бул күлкүнүн максаты чындык да. Чындык. Чындыкты жеткирүү күлкү аркылуу. Бирөө кичине анча-мынча акмагыраак болсо, сен акмаксың деп бетине айтып койсоң тартынып калат го. Бирок аны күлкү аркылуу айта турган болсоң, ал өзү да күлөт, өзүнүн акмак экенин өзү да эмес болот, макул болот. Ошон үчүн күлкү аябай жакшы курал. Сиздин кайсыл бир күлкүңүзгө мындай эл көбүрөөк реакция берет? Кайсы бир тамашаңызга? Билбейм, көп жыл болду да, көп жылдан бери айтып эле келатабыз да, кайсынысына экенин. Ар кандай эмеге жараша да, учуруна жараша да. Аял менен эркек жөнүндө болуп калса, албетте аял менен эркекке таасирленет, мисалычы. Ушундай. Багы импровизация же репетиция сизге жакыныраак? Экөөнүн бирөөсү. Импровизация кылам мен өзү негизи. Көпчүлүгү ошондой да. Мисалы, карап отурам, тойдо түшөм. Мисалы, тойго деле конокко барып калганда карап отурам. Элдер эмнени сүйлөсөм, муну сүйлөсөм деп репетиция сыяктуу даярданып алышы мүмкүн да, туурабы? Менде андай жок, мынтип карап отурам ошону. По факту. Карап отурам, бирөөнүн сүйлөгөнүн карайм, бирөөнүн бийлегенин, элдер баары көрүп турушат го. Ошолордун баарын карап келип анан мен учунум келгенде чыгып алып, жана тиги мынтип айтпады, ана тиги мынтип айтты, ал көрсөң мындай туруп, анын ою боюнча демек мындай турбайбы деп эле мен ошол күлдүрүп ошол тойдо тамада болсом деле, конокко барып калсам деле ошол учурдагы нерсени эме кылам да, импровизация кылам. Интермедиада деле каркас деп коебуз. Биринчи структурасын өзүнүн эмесин түзүп алабыз. Мисалы, Тынар экөөбүз интермедиа ойной турган болсок эле, сен эме бол, аксакал бол, мен эме болдум, сага келдим, сенден мен сурап атам, сен анан кийин муну карап, ушуну жооп берип кой, анан мен мынтип айтам деп, жалпы немени сүйлөшүп алып, түзүп алып анан кийин сахнага чыгып кетебиз. Анан сахнадан ошону менен
сүйлөшө берет, импровизациялар кетип калат. Бул жерде элдердин колдоосу аябай керек да. Элдер күлүп, жакшылап карап, күлүп, каткырып отурса, эргүү пайда болуп кеткенден илхам да чыгармачылардан. Илхам пайда болуп кеттир. Аябай немелер чыга берет. Жана экөөбүздүн түндүк түштүк деген деп айтышканыбыз бар го. Түштүктө мындай экен, түндүктө мындай экен деп жана биз жакта туалет мындай жарымынан отурган киши, өтүп бараткан киши менен учурашып коет го, асалам алейкум депчи. Ошондо ошо сыяктуу неме көз айтышып атабыз го. Айтышып аткандан эме деп атпай, тынарчы. Силер жакта тиги нарында тиги лагманды аябай монда калың кылып эле чоет экенсиңер. Бизде лагманды айландырып, төшүнө чаап, монтип анан ичке кылат, монтет деп атпай. Анан десем, мен жооп беришим керек да. Бул баягы бир сыйра эмеде жок нерселер да, бирибизге негизги немеси, негизи бул түндүк менен түштүк деген чыгарма таласта Манас 1000 деген конкурс эме болуп калган, өткөн. Ошондо мен бул менин чыгармам да, мен жалгыз айтып чыккам. Түштүктө мындай экен депчи. Анан ошону сен айт, муна кайра мен айтам болуп чыгып атасыз сахнага. Анан ортодон ушуну импровизация кылып атпай тигичи. Лагман мындай экен, мындай ичке чөйөтсө силерде калың болуп калыптыр лагман. Ушундай кантип лагман болсун деп атпай. Анда мен импровизация болуп кетип тамашалап өтүп атпайм. Тынар, ал кармап эле коет экенсиңер деп атпай. Сен мен тамашалап өтүп атпайм. Тынар, ал лагман эмес, ал пирожки депчи. Ошо сыяктуу баягы айтып аткан эмеде бири-бирибизге илхам келип кеткенде неме кыла беребиз да. Импровизация кетип калат. Өз худулдарда, акындарда импровизация болуш керек. Ансыз болбой калат. Мындай катуу даярданып сахнага чыккандан кийинчи бир тамашаны, мисалы, сизге жагып катуу даярданып, бирок мындай эл күлбөй койгон учур болгонбу? Толтур эле да. Өтпөй калган. Толтур эле да. Өзүңдүн үйдө отурасың да, өзүң отуруп анан жазасың, жазып күлөсүң өзүңчү. Күлүп анан кийин эртеси чыгынып барып айтсаңчы эч ким күлбөй коет да. Ошол эмеден кантип чыгасыз, жагдайдан деп? Кийинкисин улап кетерсиң да. Неме болбой калды окшойт э. Бир жолучу деп кайра өзүң күлгүң келип. Анан сен ошондой айтканда эл күлбөй алганда биз бер жактан заклюсам турасың да. Бер жактагы тургандарчы кырылып кулап калабыз да. Тигин айткан нерсеси элге өтпөй калганда, тигин артистти көрүп алып, элдин күлбөй калганын көрүп алып, бер жактан тоголонуп күлөбүз да. Жетпей калды да элгечи. Жеткирип айта албай койду. Анан ал жерде дагы мындай көрүүчүлөрдүн деңгээлинен, ошол жерде аурадан, чувство юморунан, ушулардан зависит этет да булчу. Анан кээ бир нерсени филармониядан кандай тамаша айтып неме кылсаң дагы сон этет. Анткени филармонияга келген зритель, интеллектуальный зритель келет ал жерге. Алар ар бир сөзгө маани берип турат. Айта турган жерде ыңгайлуу. Онда элдер сонун отурушат. Балкону да жакын сага, көрүнүп турат, мисалчы. Ал жерден илхам пайда болуп турат да филармонияда. Ушул эле нерсени спорт сарайында айтсаң күлдүрө албай коесуң, айта албай коесуң. Анткени спорт сарайда сен кичине катуураак сүйлөшүң керек. Тетиги арттагылар уксун депчи. Эй, Жаныбек, бир жолу көчөдө кетип атсам, мисалы, Жаныбек алдыман чыгып калып атпайбы деп айттым да. Ушул эле нерсени спорт сарайга барса, бир жолу кетип атсам мен алдыман Жаныбек чыгып калып атпайбы деп айтыш керек да. Көрдүңбү, это уже тональный чыккан үндүн эмеси басымдуулук менен айтам деп монотонный кыйкырып айтыш керек болот атпайбы. Стадионго барып айткан тамашаң вообще такыр кызыктай алчы. Ал тетигинче элге, анткени сен бир тамашаны айтсаң, стадиондо элдер күлөт го, күлгөндөн кийин отдача кайта сага, алардын күлгөнү кайра бияка келгенче пауза болуп калат. Анчы сен бирдекени айтып күтүп туруп, эл күлүп бүткөндөн кийин кайра айтып күтүп туруп айтышың керек. Антпесе күлүп аткан адам сени экинчиңи укпайт да. Уже күлүп деп аткан киши биякта айтып аткан сөздү кантип кабыл алсын? Кабыл албайт да. Көрдүңбү, ошон үчүн күлкүгө аябай чоң жердин кереги жок. Филармонияга коюп тарттырып алып тургандан кийин неме кылсаң, может, ошондой болуш. Стадиондорго немелер концерт коесуң, бирок ошол ал
аягың күйүлүп анан ойбой деп отурганча ошончо пауза кылып анан уже көнүп каласың уступать этип жүрүп анан ошондой мамиле кыла баштайсың. Стадионго чыкканда кыйкырып бөлүп кыска бирдекелерди айтпасаң жаман кыйын. Сахнага чыкканда аз деле толкундануу болобу? Болот да. Болуп турат. Себеби дегенде эми профессионал болуп калгандан кийин ал баягы эч деле неме болбойт. Толкундануу качан болот? Айтайын деген оюң, запасың жок болсо. Айтайын деп аткан тамашаң толук болбосо. Айтып келсең анан кийин толук же бүтө турган жери жок болсо, мааниси жок болуп калат. Анан эмнени айттың анда башкага айтышың керек болуп калат. Бул менен бул такыр эле байланышы жок болуп калса. Ушундай нерсе. Катуу сүрдөнүп унутуп калган учурлар болгонбу? Тамашаларыңызды катуу сүрдөнгөн учур сахнада. Жок болуп кеткен, жашыраак кезде. Бирдекени айтып келатат, элдер каткырып күлүп, же бирдеке болуп калса токтоп калганын кайра эмнени айтат элем деп унутуп калып, туруп калып, кызыктай болуп. Анан чала эле эстеп кетип туруп айтсаң, аягындагысын айтып алгансың да. Анан башы менен аягы менен эметип калып туруп, бул чыгарма кичине мындай бирине байланышып кетсе, жакшы маанилүү болот да. Ушул эле немени жакшы айта алсаң, подача, айтуу жөндөмдүүлүгү, мына биздин сольный жалгыз сүйлөгөндөрүбүздүн эмеси ошол, артыкчылыгы ошол. Бирдекени айтканда мына айтуу жөндөмдүүлүгүң болуш керек да. Жакшы айта алышың керек. Анан кээ бир адамды деле айтып бер деп, анекдот, сонун анекдот деле кээ бир адамга айт десең, бир кыздай айтып таштайт, коопчу күлбөй турган кылып айтып салат го. Ошондон да айта албайт да. Ошондон да. Агай, мындай адам болгонбу сиздин жашооңузда? Сен кудул болбой эле койчу деп бетиңизге айткан адам болгонбу негизи жашооңузда? Магабы? Ооба. Болгон. Болгонбу? Болот эми ал дайыма. Сен кудул болбой эле койсоң болмок. Азыркыга чейин эле мисалчы. Комментарий, мына азыр мен ушул экини айттым, эртең чыгат, мисалы, YouTube'га чыгат, ошондун канча адамы ушу сен тойгуздуң, сен кудул болуп, эми сен бизнеске кирип алган турбайсың, эми сен бизнести деле кыйратмак белең. Сен вообще эле жоголуп кетчи. Деги эле сени көрөйүн деген көзүм жок. Сени көрсөм аллергиям болот деген адамдар толтурада. Себеби бул человеческий фактор. Мына эч кандай таң калбаш деле керек, таарынбаш керек. Анткени бул мындай деп айтылат да. Сени канча адам жакшы көрсө, сени ошончо адам жаман көрөт. Анткени тең салмактуулук бар да. Сен баарына жага берип, анан баары эле мени жакшы көрө берем деген адам ал туура эмес ойлонот. Ошентип айтканда сизге кудул болбой эле койчу дегенде таштап салгыңыз келген учур болгонбу? Жок, болот. Болбой. Сен кудулданбай эле койчу, сен вообще эле кудулдукка немең жок сенин депчи. Негизи мен башынан эле мен кудул болом деп чыккан эмесмин да. Мен ырчы болчумун да. Мен Чубак Сатаевдин жанында ырдап жүргөн сахнага чыккам. Ага чейин мектептерде конкурстарга катышып, өздүк көркөм чыгармачылык, анан училищада окуп, ал жердин өздүк көркөм чыгармачылыгы болуп, андан Бишкекке тиги Фрунзеге эмеге келип, конкурскаларга келип катышып, диплом алып, мен ырчы болчумун да. Ырчы болом дечим менчи. Анан кийин Чубак Сатаев агайдын концертин алып баргандан эме алып баруучу керек болгондо. Турбу алып учурашып элдер менен Чубак Сатаев чыгат деп айтпайсыңбы деп анан. Мен чыгып саламатсыздар, кандайсыздар, эми мына белгилүү оюнчу аткаруучу алдыңыздарга тосуп алыңыздар, Чубак Сатаев чыгат деп анан ал чыгат, анан жанына туруп шылдырак чептеп ырдайбыз. Ал киши кирип кеткенден мен кайра кийинкисин чакырышым керек. Анан ошенткени ал айтат бир күнү, жөн эле Чубак чыгат, анан Жаныбек чыгат, анан Каныбек чыгат деп тура бересиң, ортосунан бирдекени айтып күлдүрүп койсуң, бир анекдот айтып койсуң жок дегенде дейт. Макул да анан бир анекдот айтып коем, кайра кийин анекдот айтып коем, анан кийин айтат. Көбүрөөк эле айтпайсың мен, бир эле анекдот айт дегенде сен айтып атасың. Эки анекдот катары менен айт, 3 анекдот катары менен айт дейт. Анан макул да анан 2-3 анекдотту жаттап алып анан чыгып алып айтам. Ошентип анан кийин 3 анекдот болуп калат, 4 анекдот, 5-6 анекдот болуп калган карасаң 10 мүнөттүк убакыт болуп калган болот. Анан ошентсең кичине пауза кылып мен эс алайын. Жаңы эле ырдап бүттүп кирип дегенче эле болбой эле кайра эле Чубак Сатаев чыгат деп чыкыра бересиң сен деп ушинтет эле. Ошентип анан күлдүрүп жүрсөң элдер күлсө, мына приятный да, баягы неметсе, жакшы экен деп анан деп жүрүп анан менин эмем өзүмдө мисалы чыныгы кудул ким болгон? Манас Бердиков чыныгы кудул болгон жашоосунда. Ар бир айтып неме алганда баскан турган эмелерин бар, аябай кудул киши болчу. Бул Жаныбек алып кылып өзү ойлоп таап импровизатор болчу бул киши аябайчы.
Ал киши мисалы Рахман агай уларды куудул дейт да. Күмөндөр байкем, улар тубаса куудул десе болот. Бул күмөндөр байкен жашоодо дагы жанында отуруп сүйлөшүп, болсоң любой нерсеге мындай куудул немеси менен сүйлөйт да. Ушундай. Мен аракетчил адаммын. Мен да 1% талант болгон болсо, мен 99% эмгек деп коет го. Меники эмгек. Анан кийин ошону менен барып туруп, жана башында сурап атпайсызбы? Күлкү кандай бул, ошо күлкү аркылуу тарбияга чакырыш керек экен. Күлкү аркылуу көңүлү түшүп калган адамдардын жашоосуна жакшы неме тартуулаш керек экен, көңүлүн көтөрүш керек экен деген нерсе менен эле жүрүп эле анан ушу куудулдарга аралашып кеткем да. Анан ошону менен эле мен куудул деп атап карышкам. Кайсы учурдан баштап өзүңүздү мынтип эсептедиз? Мен куудулмун ошол учурдан. Мен азыр деле эсептебейм мен өзүмдү куудул. Эсептебейсизби? Мен аракетчил адаммын деп ойлойм да. Мен көбүрөөк аракет кылам. Өзүмө өзүм жоопкерчилик мойнума илип алам. Куудулдар алдыга көп куудулдар концерт коюп чыга албай калышты. Кыдырып ушу куудулдарга кичине жардам болсун деп КТРден формат комедия клубдун форматында 1 жыл көрсөтүү ачтым. Площадка түсүп берип коеюн деп. Балдар ошол жерге чыгып күлдүрүп неме болуп турсун деп. 1 жылдан кийин токтоттум аны. 1 жылдык контракт болчу. Анан концерт коебуз. Концерт койгондон интермедияларга катышып, өзүм сольный чыгып, мен интермедия ойной албайм чын айтканда. Мага интермедия ойногонго караганда мен жалгыз чыгып сүйлөгөнүм мага эмерек, жакшыраак. Мен ошондо оюмду айта алам. Ошондо оюмду айтып, тамашалап, күлдүрүп, ошо күлкү аркылуу жеткирип ушундай. Менин куудулданган жөндөмдүүлүгүм бул аракетимден эле, эмгегимден эле келип чыккан, элдин мага берип койгон куудул деп берип койгон баасы. Мен өзүмдү такыр куудулмун деп эсептебейм. Анткени себеби мен өзүмдү билем да. Мен жашоодо жүрсөм мени качан күлдүрөт деп менин куудул катары карашат анан эле. Качан күлдүрөт деп эле күтүп эле ошентип беришет го. А мен жашоодо мен жанымда жүрсөң, бирөө кечке зерип кетесиң, эртең кечке жаныма. Мен вообще сүйлөбөйм, унчукпай жүрөм, ойлонуп жүрө берем. Тигини карап, муну карап, анан ичиме күлүп, жырмайып коем, бир немес коюм, ушуну айтыш керек экен, ушуну мындай экен. Ушу мындай туура эмес кылды, ушуну мынтип коюш керек экен деп ойлонуп жүрө берем, ичимде мынтип. Анан ошонун баарын келип жазып кетип, сахнага чыкканда куудулмун мен. Мен сахнага чыкканда куудулмун. Жашоодо андай эмес. Жашоодо такыр башкача. Андай эмесмин. Мен серьезно адам. Сахна менен жашоону алмаштыра албайсызбы депчи? Жок. Кантип алмаштырам мен? Просто сахнага чыкканда ошол айтайын деген эмемди элге жетсин деп. Бул любой нерсени окуп атпайсызбы? Мисалы карап тур. Аял менен эркек жөнүндө тамаша айта турган болсом, биринчи кандай кылам? Састараны карап көрөм, экөөнү. Күйөөсү мынтип айтып атат, аял мынтип айтып атат. Аял кайра мынтип айтты, кайра күйөөсү мынтип айтты деп туруп бияктан карайм. Күйөөсү тараптан карап көрөм аялды. Кайра аялы тараптан эркекти карайм. Эркектин кандай мүнөзү, аялга кандай мамиле жасап атат. Эркектен аялды карайм, аял күйөөсүнө кандай мамиле жасап атат. Деп анан ошолордун немелерин алып келип туруп анан сатира жазам. Анан сахнага алып чыгам, тарбиялык мааниси. Болбогон мелочь үчүн бир нерсе үчүн көңүлүңөрдү калтырбагыла, жашоо деген ушундай, ынтымак жашагыла, минткиле, тигинткиле, аял минтип айтканың туура эмес деген сыяктуу, эркек могу кылган мамилең туура эмес деген сыяктуу эле. Ошо бүт эле мен YouTube'дан ачып алып, мен тамашалардын баарын карап көрсөң, анан ошондо түшүнөсүң. Депчи. Бул аракет кылып жүргөн. Ошондо сен менин аябай мындай сөзүмө маани берсең болот. Анан менден куудулданып, мылжыңдап, кылжыңдап, же бир өңүмдү мындай кыла калып, тигиндей кыла калып, бир нерсе кылып күлдүрөйүн деген эмем жок. Мен может быть ошол моментте эркектин образын берем деп, ошонун образын туурашым мүмкүн. Мисалы, аял десе, аялдын образын туураган аракет кылам, ошол көпчүлүккө жеткиликтүүрөөк болсун депчи. Анан аялдын мурда мен жаш кезимде ошо кызча кийинип, ушинтип аткарган эмелерим бар, сулуулар конкурсу өткөндө. Ошондо деле мен жанагындай мындай өтө вульгарный нерселерди жактырбайм. Ошондо деле мен аял болот десе ошо кезде монтип эки бетиң монтип кып-кысыл кылып боешуп, оозуң монтип канжалап аял болуп, жолуң момундай салынып алып эле ушинтип аял болуп ойной беришет го. Мен антпейм.
Мен аял болса, значит сулуу аял болуш керек деп, сулуу эле болуп эле чыгып ойнойт элем. Антип перебарщик этпейт элем да. Менин максатым мааниси кичине жакшыраак болсун, тереңирээк болсун деген ой менен эле келатам. Между прочим, эмдиги жылы 60-ка чыгам. Эмдиги жылы 60 жылдыгымды берем. Ошондо мен толук ушу 30 жыл сахнада жүргөндөрүмдөн ошонун баары жакшы нерселеринен анан жаңы ушуну аралаштырып, ырларымды, ар бир ырларыма бүт бил, подтанцовкалары менен, сценический клиптери менен филармония коем да буюрса. Иши бир өзгөчө бир жакшы шоу кылып концерт коем да, ошого акырындан даярданып жүрөм, аманчылык болсо. Канча ырыңыз бар? Кандай? Жалпы канча ырыңыз бар? Мындай элге чыкпай калган. Мен тиги Салимага ырларын коюп берип койсом таң калат да, бир жерден экөөбүз той заказ алып калып Чолпон атага, анан мени сала кетесиңби деп калдым, машинеге салып алам, кеттик. АБСке чыккандан баштап ырдаган ырларын коюп бердим эле, Чолпон атага чейин ырдалып барды, кайталанбай. Ошондо 70 бирдекеден ашык ыр бар да. Бирок элдер үчөөнү эле өлөт. Ал себеби мен өзүмдүн эмемде тиги мен чыгарган ырлар эмес, мен ырдаган ырлар. Мен өзүм эмемде мындай. Бир ыр жагып калдыбы? Ошол ырды жастырам, анан ырдап, аслында тойлордобуз да биз. Той анан ошону мен жастыра берем. Орусча ыр жагып калдыбы? Орусчаны сразу кыргызча сөз коюп туруп, ошол эле музыкага эле кыргызча сөз кылып жазып таштайм. Англисче ыр болуп калды, англисчасын кыргызча кылып жаздырып ырдай берем. Корейский ырын кыргызча кылгам, ошонун жаштардын арасында деген ырымды популярный болуп жүрбөдү тиги. Корейский ыр да ошенекинин обонучу. Сөзүн кыргызча кылып которуп туруп ырдап чыккам, көп жыл болуп калды. Так. Кандай атымдан утпашым керек. Азыр эстеп айтып берем. Жакында мен немен ырлары да жагат мага. Стас Михайловдун. Она не любит одиночество деген ырындагы жеңил жалбырак деген сөз жазып туруп, ошону ырдап чыккам да. Тойлордо ырдайм мен. Ырларым көбүн тойдого баргандар угушат. Концерттерде да ырдаймын. Дуэттер аябай көп. 5 кыз менен дуэт ырдап чыкканмын. Аны сен көрбөй калгансың. Көп жыл болуп кетти. Ошо сыяктуу эле кайсыл ырлар жагып калса, ошентип жастыра бер, аябай көп ырлар. Анан Салима таң калып атпайбы, мен тамашалап атам, ырчыларыбыз дейсиңер, көп болсо сен бир 10-15-20 ырларыңар болуш керек депчи. Мен ырын көрбөйсүң десем, ай, ушунун баарын сен ырдайсың деп. Эмне үчүн элге чыкпайт ал ырлар? Мен чыгарбайм мындай, эме кылбайм да, ушу ырдап жүрөм, может быть бирөө тиги сен тиги телеграммаңды мен жөнөтсөң, мен ырларымды жөнөтүп коеюн, угасың да. Аябай көп ырлар бар турбай деп каласың сен дагычы. Ошол да. Анан ар бирине клип тартып, ар бирин неме кылып деле чыгарбайм. Мен для себя. Өзүмө жагат да, өзүмө жагат. Бирок акча коротуп, жастырып алып ошентебем да. Анан, конечно, бирөөлөр укса, эме болсун депчи. Анан мисалы жанагындай артисттер болуп чогулуп калып, же бир жерге барсак, же тойлордо эме болуп калса, ошол жерлерде ырдайм, мисалычы. Анан мисалы мени менен бир жерге чогулуп, бир 10 күн бир жерде чогулуп калган болуп, ошол жерде музыкасы болуп калган жер болуп калса, анда мен ошол жерде мисалы чыксам, күнүнө 2-ден 3-төн жаңы ырдап бере берсем дагы, ошондо 15 күндө түгөнбөйт экен да, мисалычы. Бир ырды 15 жолу кайталабай, ошончо көп. Бирөөлөр таң калып, Мирбек Атабек болуп кеткенсиң го, ырларың жаман көп экен деп айтып калышат эле мурдачы. Аз деле бир жагып калса эле жаздырып коерум да, фонотека болуп жүрө берет өзүмдүн эмелеримде. Кайсынысы көңүлүмө жагып калса, кайсы учурда эме калса кайта ырдап коерум ушундай. Ошонун арасында бир 3-4 эле эме тартылды, клип тартылган, Алымхан деген клип тартылган. Сагынып сага карай жол издейм деген ыр жанары корейский. Салкын жел беттен сылап, бийикте булуттарчы. Бир тул түйбаса белеге калдың да тур. Как будто өзү күнөөлүү болсо да сен күнөөлүүсүң да. Мен тамаша кылып деле айтып жүрөтпөйм. Лучше сен күнөөлүү боло берген жакшы да. Үй бүлөнү бекем сактоо боюнча мындай сырларыңыз барбы?
Азыр жаштар мисалы ажырашуу көп болуп атпайбы? Эми ал бул мындай Бийлерин нерсе кантип да. бекем сакташ керек? Жоопкерчилик жоктон ошолчу. Жоопкерчилик жоктон анан мындай жеңил карагандын эле кесепетинен ал андай болбойт керек да. Ал мындан башкасын тандап алсам жакшысын таап алам, анан мындан мынтип алсам мынтип алам дегенчи. Ой, ар бир адамдын кемчилиги бар да. Ошол кемчилигине жараша эме кылышың керек, кабыл алышың керек да. Болду, анан максат ошол бекем, ошону кармашың керек. Ошондон болбосун депчи. Бузулуп кетпесин депчи. Ошону бекем кармаш керек. Жоопкерчилик. Анан жоопкерчилик болуш керек да. Жоопкерчилик, аманат. Түшүнүк болуш керек да. Аманат. Сага анын ата-энеси, кыз дагы өзүн арнап, сага өмүр бою жолдош болом деп келген. Анын ойноо да тагдыр менен. Сен миң блатной болуп кеткен күндө дагы ал ошо динден түшүнүк болуш керек деп ойлойм. Баары ошо динден түшүнүгү жок болгондон көпчүлүгүнүкүнчү. Анткени безответственность алып келет да. Ал мен ошон үчүн жооп бербейм деп ойлоп атат да. Алчы ошентип ойлойт да. Мен аз эмес, анда өзүнөн кетти депчи. Жок, сен баарын ошону токтотуп калганга аракет кыл. Ошону бузбаганга аракет кыл. Сен бузбаган күндө, бузулуп кеткен күндө да сен жооп бересиң, баары бир жооп бересиң. Ушундай нерсе бар. Вот ошол адамда жооп бербей турган нерсени эмне себептен адамды өлтүрөт, эмне үчүн алдайт, эмне үчүн кыянатчылыкка анткени жооп бербейм деген, жооп берем деген бул жерде эмеси жок анда. Түшүнүк жок. Ал убактылуу гана ошол нерседен байып алсам, ошол нерсени мынтип алсам, тинтип алсам деген эле нерсеге напсисинде эле баш ийип атат атак. Эмес жок, ошон үчүн аманат. Мына мен эртең мисалы кыз узатуу тоюн алып барам го. Эртең болот да, ошондо айтам мен ошондо жигиткечи. Бул аманат, жигит аманат. Атасына да айтам, атасынын колун кармаштырып келип, күйөө баласынын колун кармаштырып алып туруп, күйөө балаңа эмин айт деп айтам. Колун кармап алып айткын. Оозунан сөзүң чыгып, кулагына уксун, көзүң карап туруп айткын. Бул сезсин жоопкерчиликти. Бул аманат, мына аманат, кызымды өткөрүп берип атам, сага аманат депчи. Кандай күндө болсо дагы кийин акыретте сен жооп бересиң. Сага аманат тапшырып атам мен. Ошол кызды чоңойтуп, тарбиялап, аманат кылып сага берип атам. Жооп бересиң депчи. Өмүр бою жооп бересиң, акыретте да жооп бересиң, бул жашоодо жооп бересиң деп мойнуна жоопкерчилик иш керек жигиттинчи. Ошондо кичине ой жүгүртүү болуп калат депчи. Анан жөн эле бир уюм алган сүйлөмө алган сүйлө, ай деп эле маани бербей эле ой дей берип, ата-энеси да маани берип кылбай койгон үчүн бала менен жаштар да бири-бирине маани бербей койгондун кесепетинен келип чыгып атат. Ошон үчүн кызбы, балабы жооп берет бул нерсеге. Эме кылбаш керек. Айлануу деген бар, жашоо, акырет. Айланасың баары бир. Сен жамандык кылсаң дагы ошол жамандыгың кайтып келет, жакшылык кылсаң дагы ошо кайтып келет. Ушул нерсени просто жүрөккө алыш керек. Анан эме чагай, азыр кыргыз юмору кайсыл жакка өзгөрүп атат? Кандай өзгөрүүдө азыркы учурда? Кыргыз юмору азыр жаштарды көрүп атасызбы? Жеңилирээк жакына кетип калып атат. Бир болбогон нерсе үчүн күлкү, болбогон нерсе үчүн деле ошону аябай эле бир аябай. Тиги мааниси, максаты, күлкү деген биздикин учурдагы, ар бир айтып аткан күлкүңдүн аркасында максаты болуш керек. Айтайын деген оюң бар. Почему? Зачем? Деген сыяктуу бир эмнеге деген суроолор болуш керек да. Тамашанын аркасында эмнеге ал кандайча, эмне үчүн деген сыяктуу суроолор болуш керек да. Анан эле бияктан чоңураак бир жигит чыгып туруп, анан бияктан бир кичирээк жигит келип туруп эле, кел өкөмөт сүзүшүп алса эле. Деме, КамАЗ тикону сүзүп кетти деп койсо эле, деп күлө берген. Не болот ошондой? Сиз айтып калбайсыз. калбайсыз. Мен сөзкөттөрүм болуптур мисалы. Максаты кандай болуп калды ошондо кандай? Тиги кичике болгон үчүн күлүш керекпизби? Тиги чоңураак болуп калган күлүш керекпизби мисалы? Вот мына азыркылардыкынан мен сага кичине бир пример сыяктуу айтып атам да. Азыркылар ушул сыяктуу күлкүнү таап алышат, ушул сыяктуу нерсеге күлүшөт. Сизге өтпөйт азыркылардын тамашасы. Сиз айтып калбайсызбы? Жок, өтөт. Эски муун, мисалы азыркы муундун эмесине, тамашаларына күлбөйт. Мисалы, жаңы муундун тамашаларына эски муун күлбөйт деген сыяктуу. Анын жолу бар. Анын жолу бар. Анткени себеби мен көрүп чоңойгон нерсени мен айтып атканда, ошону көрүп чоңойгон киши күлөт. Сен көрүп чоңойгон нерсени бул тиги жигит айтса, сен күлөсүң. Анткени
Өкүңөр ушул заманда ушул технологияны көрүп чоңой атасыңар. Тигил азыр терде отурат дагы Нуржан атың ким эле? Нурайым. Нурайым. Нурайым, сен көрдүңбү деп айтат тигичи. Жанагы жаңы приложение чыгып турган, мындай болсо басып койсоң, мотип чыгып калат экенда, тигини басып койсоң, мен тиги экенди ойлосом, ал башкача турбайбы деп ал приложениени айтса, ошо экен деп сен күлөсүң, туурабы? Эми ошону өкүң сүйлөшүп атканда мен күлбөйм, потому что мен аны билбейм. Аны мен көрүп чоңойгон эмесмин. Ал мага тааныш эмес нерсе. Ал менин заманым эмес. Ушун үчүн күлкү ушундай болуп көрүнөт. Коом эме мындай возраст болуп көрүнөт. Ушул заманды көрүп чоңойду. Эми сен биз мен азыр заманда жашап аткандай, демек сен баары бир мен жашоомдогу нерсени дагы көрүп атасың, ошон үчүн мен кээ бир нерселериме сен элестетип алып күлөсүң. Байке айтып аткан ошо тура деп айтасың, туурабы? Мен азыр кичинекей балдардын эми көргөнүнө күлө албайм. Мисалы ырды деле алып көрө берели. Мисалы жанагы себелеп деп ырды айтып кой, жанакы бала, ошону тойлордо билишпейт, жүрөт, ким эле аты? Жакс. Ошону тойлорго жаштар өздөрү аябай заказ беришип, ошону чакырышат. Мисалы да, мен тамадам мисалы. Мен өзүм возрастымдагыларга чакырып берген ырчыларым такыр башка, туурабы? Анан кийин тиги жакс келгенде, тиги молодежь туруп, кыйкырып, чыгып, бийлешип, ал жакстыкка да кичине мелодистирээк экен, кичине музыкалары. Андан да башка бир балдар бар да. Же мелодия эмес, же рэп эмес, же неме эмес. Ошол экиини жакшы көрүп атпайбы? Мен аны түшүнө албайм. Бул аларды жаман деп айтып аткан жокмун. Ал менин коомум эмес. Ал башка. Поколение такыр башка. Ой жүгүртүү, көз караш такыр башка. Көрдүңбү? Бирок ошол көз караш муну биздин баалуулуктар менен аралашса болмок. Анын балдары таптакыр башка нерсеге неме кылып калат. Муну баалуулуктар жоголуп кетет да ошол. Ошон үчүн угуш керек. Ошол агай, биздин убактыбыз соңуна жетип калды. Сизге чоң рахмат. Алтындай убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңизге. Алтындай убактыңызды отпойсуңбу? Ушинтип айтабыз го, биз той баштап атканда жакшылык. Анткени себеби Кудай Таала жаратканга ар бир адамга өзүнө убакыт берген экен да. Ал убакыт менчиккен. Сен убакыттың өзүңдүн менчигиң, менин убактым өзүмдүн менчигим. Ошол мен өзүмө берилген убактымды сизге бөлүп берип атам да. Ошон үчүн айтып атасың да. Алтындай убактыңды бөлүп берген үчүн деп айтат экенбиз. Элди дагы тойго балким бирөө тоого чыкмак, балким бирөө көлгө бармак. Сага убактысын бөлүп тоюңа келип атпайбы? Ошон үчүн ыраазычылык айтасың. Сага рахмат. Силердин да убактыңарды бөлүп келгениңерге рахмат. Жалпы элибизге жакшылык, тынччылык, токчулук болсун. Кызыктуу маек куруп бердик деп ойлойм. Биз бүгүн Ырчы, Кудул, Борончо Кудайбергенов агайдын кеңсесинде конокто болдук. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирге чейин саламатта калыңыздар.